Мен bir тыйын да уурдабаймын, башкалардын уурдашына да жол бербеймин деп ант бергенмин. 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Кийинки жылга мен 500 миллиардка жеткирүү милдетин коюп жатам. Айлык акыларды дээрлик 100%га көтөрдүк. Бир-эки мисал айта кетейин. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы республикалык кеңешменин катышуучулары. Мен bir тыйын да уурдабаймын, башкалардын уурдашына да жол бербеймин деп ант бергенмин. Эсиңиздерде болсо керек. Эсиңиздерде болсо керек, мурда казынага кол салгандардын баарын кайра мамлекеттин эсебине төктүрө баштаганбыз, мындан ары да уланта беребиз. Ошондой эле салык жана бажы төлөмдөрүн жакшыртууну да талап кыла баштадым. Акылбек Үсенбекович башкарган министрлер кабинетинин алдына мен койгон эң башкы милдет бюджеттин кирешесин көбөйтүү болду. Бул жаңы команда кандай активдүү иштеп жатканын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Натыйжалар көп деле күттүргөн жок, бат эле келе баштады. 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Бул жылы чогултууларды 400 миллиард сомго жеткирүү милдети коюлган. Кийинки жылга мен 500 миллиардка жеткирүү милдетин коюп жатам. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр бар. Коррупцияны жок кылсак, чөнтөккө кетип аткандарды, агылып кетип аткандарды токтотсок эле биз жетип барабыз. Ага дагы бир аз убакыт керек, биз ага жетебиз буюрса. Биз азыр айыл чарбасына активдүү түрдө ресурстарды салып жатабыз. Мурда эч качан мындай болгон эмес. 26 миллиард сом кредит түрүндө фермерлерге 6% менен берилди. Ушул жерден бир нерсени баса белгилеп айта кетейин, урматтуу дыйкандар менен фермерлерибизге. Бул сумма албетте 100% дыйкандар менен фермерлерди быйыл эле камсыз кылып койгонго жетпейт. Анткени өлкө боюнча 500 миңге чукул дыйкан фермерлерибиз бар. Ошондуктан быйыл колубузда болгон каражаттын бардыгын мүмкүнчүлүгүбүз болушунча бердик. Быйыл кимиңерге жетишинче алып турсаңыздар, Кудай буюрса кийинки жылы толук камсыз кылабыз деп турабыз. Ирригацияга жана үрөндөргө бөлүнгөн каражаттар менен бирге башка ресурстар да каралып, быйыл айыл чарбасына жумшалган каражаттын жалпы суммасы 40 миллиард сомго жетет. Жылдын аягына чейин. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз өткөн жумада балыкчыдан Кочкорго чейин темир жолду куруу иштерин баштадык. Азыркы кезде Камбар ата сыяктуу ири кести, чакан кестерди күн жана шамал менен иштетиле турган ондогон станцияларды быйылтадан тартып курууну пландап жатабыз. Ушул апрелдин аягында Кудай буюрса алды башталып калат. Урматтуу социалдык сектордун кызматкерлери, бүгүн биз бир нече министрликтер боюнча айлык акыларды жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгыбызды сиздерге кубануу менен жарыялаймын. Берген уадабыз боюнча сөзүбүзгө туруп, бүгүндөн тартып сиздердин айлыктарды көтөрдүк. Өткөн жылы өзүңүздөр билгендей, медиктердин айлыктарын көтөргөнбүз. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Менин жарлыгыма ылайык биз айлык акыларды дээрлик 100%га көтөрдүк. Бир-эки мисал айта кетейин. Эгерде Ала Мүдүн райондук борбордук китепкананын жетектөөчү китепканачысынын айлык акысы мурда 10.875 сом болсо, эми 1-апрелден баштап анын айлык акысы 21.845 сомго, 2 эсеге көбөйдү. Нарындагы мамлекеттик областтык тарыхый этнографиялык музейдин жетектөөчү илимий кызматкери мурда 17.550 сом алса, эми 33.222 сом алат. Айлык менен кошо бийик тоолуу жерлер боюнча кошумча үстөк толук сакталды.
Ош академиялык Бауур атындагы театрдын актёру мурда 17.700 сом алса, эми 28.239 сом айлык алат. Республикалык Баялинов атындагы балдар китепканасынын жетектөөчү китепканачысы мурда 9.000 сом айлык акы алып келсе, эми 1 апрелден баштап 20.444 сом алат. Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин кызматкерлери боюнча да биз айлыкты орточо 2 эсеге жогорулаттык. Вначале мне хотелось бы особо выделить присутствующую здесь работницу Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Ольгу Ивановну Николаевну. Она сидит в президиуме здесь. Я имел честь поздравить вас, уважаемая Ольга Ивановна, в прошедший день 8 марта. Тогда вы от имени всех работников вашего завода обратились с просьбой о повышении зарплаты. Я очень рад сообщить вам, что правительством принято решение об удвоении зарплаты. Например, один из ваших коллег с 14-летним стажем сапожник, сам инвалид 3 группы, до этого получал зарплату около 18 тысяч сомов в месяц, а с этого месяца будет начисляться зарплата в 36 тысяч сом. Ошондой эле ушул жерде отурган Атбашы райондук социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы Тилек Султангазы уулуна да токтоло кетейин. Ал дагы президиумда отурат. Шайлоо өнөктүгү маалында сиз мага социалдык кызматкерлердин айлыгын көтөрүп берсеңиз деп кайрылган элеңиз. Бүгүн сиздин өтүнүштү толук канааттандырдык. Билесиздер, дал ушул адамдар жалгыз бой кары картаңдарыбызды ак ниеттен мамиле кылып, карап багып келишет. Ошондой эле турмушунда оор кырдаалга туш болгон балдарга да мээримин төгүп камкордук көрөт. Алардын айлыгы бийиктөө шартында 7500 сом эле болчу. Эми бул айдан баштап 14.000 сомго чейин, стажы көп болсо андан да көп алышат. Саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акы фондусу орто эсеп менен 50%га жогорулатылды. Бул жерде айлык акылар категориялар үчүн төлөнчү төлөмдөрдү алып салуунун эсебинен жогорулатылат деген кептердин баары чындыкка коошпостугун дароо эле айтып кетейин. Биз категориялар үчүн төлөмдөрдү сактап калтырдык. Маселен, Сузак районунун номер 15-үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17.000 сом алып келген болсо, 17.500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25.718 сом ала баштайт. Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын 14 жылдык стажы бар медайымы медсестра 1 апрелге чейин 11.000 сом алса, ушул айдан тартып 17.248 сом ала баштайт. Албетте, медицина кызматкерлеринин айлык акысын талаптагыдай деңгээлде көтөрө электигибиз өкүнүчтүү. Бирок Кудай буйрса ага да жетебиз. Келечекте дарыгерлер бир нече эсе көп айлык акы алышы керек деп ойлоймун. Учурда бүтүндөй бир чоң команда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун системасын реформалоонун үстүндө иштеп жатат. Биз бул иштин натыйжасында медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча ачык айкын жана татыктуу системаны калыптандыруу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөт деп турабыз. Эми билим берүү министрлигине токтололу. Министрликке быйыл кошумча 16 миллиард сом ашык каражат бөлүп бердик. Муну менен билим берүү министрлиги эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Мында бардык категориялардагы кызматкерлердин айлык акысы 50%дан жогору көтөрүлдү. Эмгек акы системасы калыбына келтирилди. Акылат системасына өткөздүк. Категорияларды дагы киргиздик. Бул жерде орто мектеп мугалимдеринин орточо айлыгы 80%га өстү дегенибиз менен чындыгында айрым учурларда айлык акы 3 эседен ашык көтөрүлдү. Маселен, Лейлек районундагы башталгыч класстын мугалимин алалы, педучилищаны бүтүргөн эмгек стажы жок мугалим мурда колуна 7200 сом алып келсе, 1 апрелден баштап ал колуна 21800 сом ала баштайт.
Көрүп турганыңыздардай 3 эсеге көбөйүп атат. Дагы бир мисал. Ысык Ата мектебинин педагогикалык иш стажы жок, бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1 апрелге чейин 10.450 сом алса, эми 25.300 сом ала баштайт. Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу ата-энелер, ушул жерден биз баса белгилеп коюшубуз керек. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Педагог диплому болбосо дагы атайын курстан өткөн ага эжейлерди даярдап, биз быйыл жайында ар бир мектепке жок дегенде 10-15тен жаңы мугалимдерди алышыбыз керек. Өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктажбыз. Мен азыркы жаштарга дагы кайрыламын. Мектеп мугалими болуп иштеңиздер. Мындан жогорку ардак да, аброй да башка кесиптерде мындан ары өтө аз болот. Биздин улутубуздун эртеңки ийгилиги азыркы мектептерде гана жарала турганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин, бала бакчалардын тарбиячыларынын эмгек акысы дагы 80%га өстү. Эми бардык министрликтердин кенже жана техникалык кызматкерлерине өзүнчө токтоло кетейин. Биз аларды да унуткан жокпуз. Бул кызматкерлердин эмгегин адилеттүү баалоого өзгөчө көңүл бурдук. Алардын айлык акыларын дээрлик бардык жерде 2 эсеге жогорулаттык. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип 1 апрелден тарта 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга 2022 жылдын 9 айына кошумча 26 сом бөлдүк. 26 миллиард сом бөлдүк. Бул төлөмдөрдөн тышкары 1-июндан баштап балдарга жөлөк пулдарды, аларга жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүүнү пландап жатабыз. Кудай буйрса дагы бир жолу көбөйтүп беребиз алардыкын. Өткөн жылы көбөйтүп бердик элек. Пенсияны адаттагыдай эле ушул жылдын октябрь айында көтөрүү планыбызда. Эмгек акыларды, жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү көтөрүү жөн эле номиналдуу эмес, олуттуу түрдө сезилерлик болуш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Ушул жерден дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Биз бүгүн социалдык жана маданият тармактарда иштеген кызматкерлердин айлык акыларын көтөрдүк. Казынабыз толтура болсо бардык тармактардын айлык акыларын чогуу көтөрмөкпүз. Бирок сиздер, мамлекеттик кызматкерлер, жакшы билесиздер, казынабыз ченелүү. Ошондуктан ушуга чейин чыдаган жаныңыздар дагы бир аз чыдап турсаңыздар деп суранып кетер элем. Кудай буйрса силердин айлык акыларды дагы 2 кварталдан кийин караштырабыз. Ага чейин бюджетибизди толтуруп алалы. Мекендештериме, жалпы эле кыргызстандыктарга ачык айтып кайрылып кетейин. Ооба, азыр абал оор, бардык жерде кымбатчылык, баалар өстү, жумуш жок. Эң зарыл деген нерселерге акча табуу кыйындап баратат. Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Биз буга даяр болушубуз керек. Барыңыздардан чыгымдарды кайра карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Мен өз жарлыгым менен сөөк коюуга адасына мал союуга чектөө киргизгенимди билесиздер. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги дагы, ар бир үй бүлөнүн деңгээлинде дагы эң негизги маселе бул азык-түлүк коопсуздугу. Айдоо жерлерибиздин 1 метр жерин дагы кысыр калтырбайлы, жаздын бир күнү жер менен иштөөгө, ар бир күнү жер менен иштөөгө убактыңыздарды жумшооңуздарды өтүнөм. Жаздын бир күнү жылга тете дейт. Мамлекет ар бир кыргызстандыкка социалдык жактан кам көрүү үчүн бар күчүн
аябайбыз, колубуздан келген жардамыбызды берип турабыз. Буга бөркүңүздө ишене берсеңиздер болот. Эмгекчилер күнү 1 майда Кудай буюрса айтылган эмгек акыңыздарды аласыздар. Дагы бир жолу кубанычыңыздар болот деп ишенем ошол күнү. Мамлекетибиз дайыма туруктуу өнүгүүгө багыт ала берсин. Ар дайым бири-бирибизди колдоп, ынтымакта жашайлы, жергебизде тынчтык болсун, сүйүктүү Кыргызстаныбызды жаратканыбыз өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.